урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө баш мыйзамды өзгөртүү керектигин айрым саясий күчтөр демилге көтөрүп жатат. Жогорку кеңештин дарегине сын пикирлерди айтылып, элдин көңүлүн жогорку кеңешке буруп жатышат. Ошондуктан биз фракциянын позициясын билдирип коюуну туура көрдүк. Конституциянын мыктылыгы жазылышында эмес, анын аткарылышында. Конституциянын 114-беренесине ылайык жогорку кеңеш 2020 жылга чейин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө укугу жок. Буну баса белгилеп кетким келет. Конституцияны 10 жолу өзгөрттүк. 2005 жылы 2010 жылдары өлкөбүздө тарыхый окуялар болду. Мамлекет башчылар өзгөрүлдү. Бирок элдин турмушу, жашоосу өзгөрүлдүбү? Же миграциянын агымы токтолдубу? Же тышкы карызы азайдыбы? Же айлык маяналар, пенсия, пособиялар жетиштүүбү? Же урматтуу депутаттар, бизде бала бакчалар көбөйдүбү? Бүгүнкү күндө 600 миң жакын балабыз бала бакчага бара албай үйдө отурат. 476 миң салык төлөөчү жактар бар. Азыркы учурда бир салык төлөөчү адам үй бүлөсүнөн сырткары 3 адамды, 3 жаранды багып жатат. 1 миллион 60 миң жакын адам пенсия жана пособие алуучу адам бизде Кыргызстанда. Пенсия жана пособие алуучу өлкөгө айланып калбайлык, урматтуу коллегалар. Урматтуу мекендештер, Конституцияны өзгөртөлү деген ойдун ордуна конкреттүү экономикалык, инвестициялык программаларды сунуштайлы. Балким жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү, ой жүгүртүүбүздү жана саясий маданияттуулугубузду өзгөртпөйлүбү? Убакыт келет. Конституциядагы зарыл болгон нормаларды өзгөртүүгө 2020 жылдан кийин жогорку кеңештин толук укугу болот. Бирок баш мыйзамды өзгөртүүгө зарыл десе, элдин каалоосунун негизинде референдум аркылуу биринчи кезекте бизге кандай мамлекеттик башкаруу керек? Ошону биринчи кезекте чечип алайлы. Ошонун жыйынтыгында жогорку кеңештин шайлоолору мажоритардык же партиялык тизме менен өтүшү ошондо гана аныкталат. Эгерде парламентаризмди күчөтөбүз десек, келечекте добуш берүүдө партиянын тизмедеги адамдарына эмес, программасына баасын берип, тандап, уткан биринчи орунду алган партия коалиция түзүп, анын өкүлү премьер-министр болуп, жоопкерчиликти бир адам алыш керек. Эгерде президенттик башкаруу формасы тандалса, анда президент толук жоопкерчиликти алышы зарыл. Урматтуу депутаттар, өлкөнүн келечегин терең ойлонуп, балким Конституциянын өзгөртүүсү 2020 жылга эмес, 2025 жылы мезгил келгенде карайбыз. Себеби ошол күнгө чейин биздин саясий маданиятыбыз өсүп, биз толук кандуу парламент өлкө болууга даяр болуп калабыз деп ойлойм. Башкаруунун кайсы формасы болбосун, эң негизги мамлекеттин коопсуздугун сактоо, элдин жашоо шартын жогорулатып, саламаттыгын камсыз кылуу, жаштардын билим деңгээлин көтөрүү, мамлекеттин жана биздин эң башкы максатыбыз.